Мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Бүгүнкүгө карата Борбордук шайлоо комиссиясына жалпы 46 адамдан талапкер катары каттоого байланыштуу арыз түштү. Алар Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канатбек Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотоев, Рашид Тагаев, Жеңишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров, Садыр Шернияз, Рустам Кабылбеков, Илгиз Товкеев, Бактыбек Калмаматов, Эленора Турдубекова, Жамбыл Камчиев, Мыктыбек Арстанбек, Токтайым Үмүталиева, Арстанбек Малиев, Анар Зарипова, Куттумидин Базаркулов, Бакыт Раманов, Турсунбек Жумабеков, Имамидин Ташев, Эрбол Токтогулов, Карагач Исмаилова, Марат Кайыпов, Бакир уулу Турсунбай, Курсан Асанов, Медер Болгонбаев, Темирлан Ормуков, Садыр Жапаров, Каныбек Иманалиев, Орозобек Мадинов, Анаркүл Араева, Акжолтой Тукунов, Равшан Жээнбеков, Тынчтык Акжолтоев, Айбек Эркетаев, Санжарбек Назаров, Юлия Лилиенталь, Чыңгыз Капаров, Жаныбек Сүйүналиев, Жээнбек Искендеров, Кубанычбек Исабеков, Базарбай Темишев, Бакытбек Жумагулов, Бакыт Керимбеков, Елена Клипачева, Элдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Кубанычбек Токтосунов, Адилет Маматов, Жипаркул Тургуналиев, Султан Аджиматов, Бабур Төлбаев, Абдил Сегизбаев, Мирлан Калбеков, Саматбек Ибраев. Вице-премьер Эльвира Сурабалдиева бюджеттин каражатын үнөмдөө үчүн Туркияга иш сапарга камынып жаткан 3 аткаминерди жөнөтпөй койду. Вице-премьер бул тууралуу Twitter баракчасына жазды. Анын айтымында 2021 жылы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштери боюнча жолугушуу үчүн 5 адамдан турган делегация Туркияга барууга даярданып жаткан. Анын экөөнүн жол чыгымдарын чакырган тарап төлөп, 3-өө бюджеттин эсебинен бармак. Натыйжада чакырган тараптын эсебинен ишке түздөн-түз тиешеси бар. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары менен Жаштар иши, Дина тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары жөнөтүүнү жетишкен. Лейлек районунда мыйзамсыз түрдө күйүүчү май ташып келе жаткан адам кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлашты. Маалыматка караганда, чек арачылар райондун Майта аймагынан Кыргызстандын 1981 жылы туулган жараны НД айдап келе жаткан КАМАЗды токтотушкан. Аны текшерүү учурунда 8 тонна күйүүчү май табылды. Айдоочу унага Кыргызстандын жасалма номерин тагып алганы такталды. Кармалган адам жүгү менен кошо укук коргоо органдарына тапшырылды. Президенттик шайлоого аттанган Садыр Жапаров тоодо эс алып жүргөн учурунан сүрөт жарыялады. Ал 8 жылдан бери биринчи жолу эс алууга келгенин, 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктаганын айтты. Буга чейин 24 сааттын 20 саатын иш үстүндө өткөрүп жүрдүм. Себеби мурда мойнумда бир эле үй бүлөнүн жоопкерчилиги болсо, 1,5 ай бою 6,5 миллион элдин, бүткүл кыргызстандыктардын тагдыры турду, деп жазды Жапаров. Садыр Жапаров 14 ноябрда президенттин милдетин аткаруу кызматын тапшырган. Мыйзам боюнча анын милдети парламент спикери Талант Мамытовго өттү. Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы онлайн сабакка кирбей жүргөндөрдү таап кармап жатат. Бул тууралуу маалыматты аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 11 ноябрда райондук прокуратура 1-май рай акимчилигине онлайн сабакка кирбей жүргөн балдарды таап кармоо боюнча биргелешкен иш-чараларды жүргүзүүнү сунуштаган кат жөнөткөн. Көзөмөл органы Кыргыз Республикасындагы мыйзам бузуулардын алдын алуу жөнүндөгү мыйзамга ылайык органдар менен билим берүү системасындагы окуу жайлар сабактан качып жүргөн өспүрүмдөрдү окууга тартуу боюнча чараларды көрүшү керектигин айтты. Прокуратура бул демилге окуу процессинен четтеп калган мектеп окуучуларын табууга, алардын ата-энелери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, жашы жете электердин көзөмөлсүз калуусунун алдын алуу үчүн жасалып жаткандыгын билдирди. Баткен облусунда Апаз Жайнаковдун чыгармачылыгы аттуу жумалгы башталды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңген ишмер Баткен облусунун гимнинин автору Апаз Жайнаковдун 60 жылдыгына карата 2020 жылдын 16 ноябрынан тарта 22 ноябрга чейин Баткен облусунда Апаз Жайнаковдун чыгармачылыгы аттуу жумалык башталды.
Бул боюнча эл артистинин ысмын алып жүргөн Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын жамааты демилге көтөрүп, аны жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу чыккан. Жумалыктын алкагында массалык маалымат каражаттары социалдык тармактар аркылуу Апаз Жайнаковдун чыгармачылыгын даңктоо, билим берүү мекемелеринде онлайн конференция, онлайн музыкалык иш-чараларды уюштуруу белгиленген.